Мен чындыкты колгоочу, кыргызды колгоочу, комитеттин атынан Дүйшөнбай Айнура Сүйналиев ар башкы жергесин тургун. Иш козгоду. Мен Кудаймын деп кыргыздын улуулугун тааныткан үчүн. А кыргыздын ырыскысын жеп, кыргызды гөргө түртүп аткан, кыргызды канча кылым канча жылдарга карыз кылып келген. Ошол Асылбек Жээнбековго, ошол эки бийлик башындагыларга эмне себептен мыйзам иштебейт, эмне себептен ошолор жоопко тартылбайт, эмне себептен ошол кыргыз эл алдында жооп бербеш керек. Астаналарда кылмыш козголушу, ал өзү жаңылдаймын деп айткан билдирүүсү бийликте ачын бийликтарында туура эмес пикирди жаратып, соттун ишинин ачылышына алып келди. Ошондой иш болгон талабыбыз өздөрү регистр санаган элдин атынан сүйлөп аткан иликтүүлөрү катар өздөрү эсептеген депутаттардын дагы өз сөздөрүнө бир татыктуу чара көрүлүшүн талап кылабыз. Ошентип биздин сөзүбүз жалпы мамлекетте карапайым элдин сөзү талабы деп билдиребиз. Ошондуктан президент тарабынан туура чечим кабыл алышын күтөбүз. Жээнбековдун же болбосо анын агасынын энесинин куда сөөгүн гана коргоочу жана ошолордун закатын аткаруучу гана бийлик кутактары болуп калыптыр. Абдылдаевди булар эптеп, жоготуп, мокотуп, ары түрмөгө апарып салыш керек экен. Булардын ою ошол экен. Мен Бокумбаев Бершигет. Мен Кудаймын деген сөздүн мааниси, синоними бул мен акмын, мен чындыкмын деген маанини билдирет деп ойлойм мен байча. Анан ошол себептен калыс болуңуздар. Калыс болгон жерде Кудай болорун билиңиздер. Биз ошол чындыкты кыргызды яштырбайдык, кочкан катары Сооронбай Жээнбековго калыстыкты эгер колдогон болсо, ошол тесттин башында туруп тез законду кабыл алган Асылбек Жээнбековго иш козгосун талап кылабыз. Ал эми ушул чындык сөздү айтчу, чындык кыргыздын ордун таап берген Астаналайга козголгон ишти ката болушун талап кылабыз. Бүгүнкү бийлик бурсагы койгон капчыктуулардан туруп өздөрү чогулуп алып, элдин маселесин ойлобой, бурсактын маселесин ары чыгарган жок. Бизге ушул биз жаңыча ушул алдын орду куруучу көктөм буйруган Аксарбайдын закону ишке ашышын ушул чындыкты коргоочу комитет биз өзүбүз коргоп беребиз. Биз эскерден тажадык. Ошол бийликтин эчепетинен канчалаган адам иш таппай мигрант болуп жүрөт. Жыргаганданбы? Канча адам кысылып түрмөгө түшүп атат, канча адам кысылып больницага түшүп атат, канча адам баладан кадыр бар сый күтө албай кадрлар үйүндө жүрөт, канчалар ата эне мээримине зар болуп балдар үйүндө турат. Ата-аналар Кудайов чындыкты сүйлөп атат. Карапайым калкка, кыйналып турган адамдарга, өзүнө батпай, энергиясын таппай кысылып калган адамдарга ата энелик мээримдүү жанын колуна кармап берип, оюна жөлөк болуп, колуна таяк болуп, жолуна шам чырак болуп ушундай жалтыратып жашоону берип атат. Чындыкка каршы чыкпагыла. Чындык кандай болгон күндө да чыркырап атып, ачыкка чыгат. Абдулаев канча күнүмдү жакан жүрөт. Ана мисалы үчүн мен өзүмдү айтсам, 30 жылдан бери 4 жолдук жерге жетпей жүргөн азыр мага үй берди. Бизге ошол ыйлап жүргөн адамдарга дезолт берип атат, жардам берип атат. Ем үчүн ушундай адамдарды силер жоопко тартып атасыңар. Андай болуп көзүңөрдү чоң ачкыла. Ушул эл үчүн деген балдарды эч убакта силер бутуна тоскоюп болбойла. Астанада эл үчүн деп чыккан адам. Абдылдаевга козголгон иш эмне негизинде козголду биз түшүнбөй калдык. Мындайча айтканда бул саясий заказга эле окшоп турат. Анткени ошол Сооронбай Жээнбековдун сөзүн бүткүлөп чыккандан кийин иш козголуу башталды, атакалар башталды. Биз буга аябай каршыбыз. Анткени бул биз деле Кудайбыз деп пресс-конференция бердик, биз деле камагыла, биз деле экспертизага жөнөткүлө деп ровдага чейин бардык, бирок бизге иш козголгон жок. Бул мындайча караганда бул иш именно Сооронбай Жээнбековго конкурент чыккан адамга иш козголгону туура эмес. Конституциянын башында турган Асылбек Жээнбековго иш козголушун талап кылат. Мен Кыргыздын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылгым келет. Эмне үчүн ушу Кыргызга президент болуп келгенде Кыргызды колдойм, Кыргызды өйдөп отурам, жеңилин жерден алам, ордун колун алам деп сиз президентке келгенсиз. Эмне себептен азыр чындыкты сүйлөгөн адамдардын баарын түрмөгө камап атасыздар? Же сиз аны көрбөй жатасызбы? Бирөө мен Сусам Мырзамын, атым Жаңгазиева Айкүл Бобековнамын. Мен бул жерге өлүп кайра тирилип ушул жерден айттым. Канчалаган адамдар больницадан айыкпай, канчалары өлүп кетти. Ошолордун арасында бири болуп мен да өлүп кеттим, өлүп кетмекмин. Бирок мага Астаналай Куттун телевидение көрүп алып ушул жерге келип өлүмдөн калдым. Чындык чыкырып атканынан ичибизге буктулуп уже чыдабай калдык. Биз чындык комитетинин мүчөлөрүбүз. Биз эч убакта Кыргызды көтөрүп аткан Кыргыздын жигитин Абдулдаев Арстанбекти жерге таштабайбыз. Биз бүт баардык чындыкты сүйлөгөн адамдардын баардыгы колдоп чыгат. Сиз дагы эгер чындыкты сүйлөгөн президент болсоңуз, энеңиз Асылбектин ишин козгоңуз, кылып аткан кылмыштарын текшериңиз. Сиз президент болгондо мен бир тууганым болсо дагы чындык үчүн иштеймин деген сиздин оозуңуздан сөзүңүз чыккан. Эгер сиз эркек болсоңуз, ушул сөзүңүздү аткарыңыз. Эл атасы болуп канчалаган элдердин, карапайым элдердин көз жашын арчып астына төшөп болуп төшөлүп аткан Астаналайды эч убакта жебелебеңиз, тепсебеңиз. Анын аркасында биз турабыз, тебелетпейбиз, тепсетпейбиз. Биз дагы Кудайбыз деп чыгып атабыз. Кыргыз биз касиеттүүбүз. Биз касиетибизден ушунча жылга чейин кыйналып келебиз. Сиз аны билбей тебелеп тепсип атасыз. Чындыкты караңыз. Чындык үчүн иш кылып атсаңыз, сиз абдан жаман кырсыкка учурайсыз. Үй бүлөңүздөр менен канчалаган жанагы депутаттар чындык үчүн келип эле өзүңөрдүн курсаңарды тойгузуп атасыңар. Эмне үчүн элдин алдына чыгып чындыкты сүйлөбөй жатасыңар? Бүт үй бүлөңөр менен кырсыкка учурайсыңар. Бала бакыраңар кырсыкка учурайт, жерге жээңер кырсыкка учурайт. Силердин сөзүңөр бүттү. Эмне үчүн бүттү? Силер чындыкты сүйлөбөй атасыңар. Чындык чыркырайт, бирок чындыктын аркасы таттуу, жүзү нурлуу. Сен ошону жакшылап түшүнүңүздөр. Ушуну биздин президентибиз, эгер сиз оозуңуздан чыккан сөзүңүздү кабыл алып ушуну аткарам деген эр жигит болсоңуз, ушуну аткарыңыз. Бир тууганыңыздын кылып аткан кылмыштарын эл алдына ачыкка чыгарыңыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге кайрылуу жасадык. Өткөндө Акматбек Келдибеков айтты го, журт атасы Жээнбеков деп. Деме көрөлү ушул жерде. Сиз чындай калыссызбы? Калыстыгыңызды көрөлү. Кайсы бирине сиз калыс мамиле жасайсыз? Ала менен байланышкан Ак Астаналай Абдулдаевди колдойсузбу, же болбосо каралар менен түрмө менен байланышкан иниңизди Асылбекти колдойсузбу? Сиздин чыныгы жүзүңүз мына ушул жерде билген. Эгерде Асылбек Жээнбековго иш козгобосоңуз, Астаналайга болгон иш токтотулбаса, биз мындан ары да талабыбызды күчөтө беребиз. Биздин талап Астаналайга болгон иш токтотулсун. Баары чын керек эмес. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Атамбаев жакшы эле айткан экен.
парламенттегилер, депутаттар Асылбекти чын керек этет. Биз чын керек эмеспиз. Биз чындыкты айтабыз. Бизди коркутуп үркүтсөңөр дагы, хоть атып салсаңар дагы, кыргыз эч качан өзүнүн намысын саткан эмес. Мен да сатпайм, бул жерде турган эл да сатпайт. Ошон үчүн биз чындык үчүн турабыз, чындык үчүн өлүп да беребиз. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар. One Xbet'te описаниядагы ссылка аркылуу кирип, утуштарга ээ болуңуз. Шилтеме описанияда ошондой эле тиркемени смартфонуңузга көчүрүп алып, ал жактан каттоодон өтүп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат көрүүчүлөргө сый урмат.